Эсиңиздеби, 18 апрелде Медиахаб өгөй атасы зордуктап жүргөн делген 15 жашар кыздын тагдырын чагылдырган болчу. Интимный местолордун баарын сылап сыйпап көндүрүп жүрчү экен да мунучу. Көндүрүп жүрүп анан акырынан көндүрүп анан уже 13 жашка чыкканда ошо мынакей азыр ошо регулярно катнаш жасап жаткан убактысы 3 жыл болгон экен да. Бул ишке байланыштуу өгөй ата кармалып, Сузак райондук соту анын бөгөт чарасын карап, 2 айга камакка алынды. Жалал-Абад облустук милициясы бул окуя боюнча балдарды социалдык жактан коргоо башкармалыгынын адиси арыз менен кайрылганын кабарлады. Анда 43 жаштагы өгөй ата 2009-жылы туулган кызга көп убакыттан бери зомбулук көрсөтүп, зордуктап жүргөнү жазылган. Бул боюнча соттук медициналык, соттук психологиялык экспертиза дайындалып, азырынча жыйынтыгы чыга элек. Кызга убактылуу түнөк берип келген аял бул окуяны уккандан кийин 16 апрелде Ысык Ата райондук милициясына билдирген. Кыз убактылуу балдар борборуна жайгаштырылып, апасы жанында болбогондуктан социалдык кызматкерлердин камкордугуна алынган. Ысык Ата райондук милициясы ишти окуя болгон жердеги Сузак райондук милициясына жөнөткөн. Шектүүгө зордуктоо беренеси боюнча кылмыш иши козголуп, 21 апрелде кармалган болчу. Учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Медиахабка өспүрүмдүн апасынын таанышы өгөй атасы кызга 6 жашынан баштап эле ылдык көрсөтүп, 12 жашынан баштап зордуктап жүргөнүн билдирген. Анда кыз анын үйүндө убактылуу түнөк алып жүргөнүн, бул окуя боюнча кокустан билип калганын айтып берген. Мына ушул жылы эле мурда күнү тиги симкасы бузулуп калган экен. Бузулуп калып анан магазинге чыгып кетиптир. Бул жакыныраак магазинге барса симка жок, андан аркы магазинге басып кетиптир. Ал өзү берки кызым болсо кичинекей кызымды жуунтуп душта экен. Мен таппай калдым. Таппай калып анан кака кетти деп тиги кызыма сурасам, симкасы бузулуп калган, ошого чуркап кетти деди. Мейли деп эле отурам, 20 мүнөт өттү жок, 30 мүнөт өттү жок, 40 мүнөт өттү жок. Мен сарсанаа болуп баштадым. Телефон чалсам, албайт телефонун. Көрсө телефонун үйгө таштап кеткен экен да, мен билген жокмун. Ошол анан эле бир маалы ошентип анан эле тиги кызым уже душтан чыкты. Мен паника кылып баштадым. Каякта жүрөт, оюң эмне гана кетпейт да. Кокуй бирөөнүн кызын кайтарып атсам, анан минтип жоготуп эм, каякта жүрөт, кенедей кыз болсо өзүчү депчи, чоң кыз болсо да мейли тияка басты, бияка басты дейсиң. Деп эле анан ызычуу болуп эле баягы кичинекей кызымды жетелеп, тиги кызын жетелеп чыктык. Чыксак эле анан могу чоң кызым таап келе койду да, уже жакындап калыптыр. Моментте 1 саат болуп калды ортодо. Баягы көрсө чоң магазинге барса да жок, анан дагы мындайраак магазинге басып кеткен экен да. Ошентип 3 магазинге барганча 1 саат убакыт өтөт. Анан келгенде эле мен урушуп баштадым. Мен айттым, мен сенин энеңе эмне деп сөз бердим дедим. Мен сени кайтарышым керекпи дедим. Сен эмне деген эметип атасың дедим. Мен азыр деген оюма эмне гана келген жок дедим. Эмне гана келген жок. Азыр сени көчөдөн бир эркек кармап туруп бирденке кылып койсо дедим. Мен өмүр бою сенин астыңда күнөөкөр болом дедим. Сен мондай кичинекей кызсың, сен кыз баласың, балам. Сени кыз боюнча алып барып күйөөгө беришибиз керек биз. Сен деген момдайсың деп эле баягы кыйкырып сүйлөм, мындай эмоционально сүйлөп атам да, деп атсам эле бир маалда эле мен кыз эмесмин эже деп эле ыйлап баштады. Анан дегенде эле сен эмне деп атасың? Эмне деп атасың сен? Сен араң эле 15-тесиң да, эмне деп атасың? Деп ошентсем эле анан мен эчак эле аны менен жатып жүрөм дейт. Кокуй анан энең билеби? Болду, ошондон башталды. Ошондон таңды таң атканча уктаган жокпуз. Ыйлайт, улам айтат, улам бир эпизодду айтат, Шыса ошентип таң атканча уктаган жокпуз. Ошо анан аябай жаман болдум. Бул кызды 6 жашында мамасы Москвага алып кетет, өзү менен кошо. Тайнеси байкуш карып калды да, бага албай калганда анан алып кетип, анан Москвадан ошон үчүн 2 жыл кеч окуп, быйыл 9-ду бүтмөк, 7-де эле окуп атат да. Анан ошол Москвадан мамасы жумушка кеткенде эле күйөөсү ошо кроваттан койнуна алып жатып жүргөн да. Койнуна алып жатып, сылап сыйпап, баягы интимный местолордун баарын сылап сыйпап, көндүрүп жүрчү экен да мунучу. Көндүрүп жүрүп, анан акырынан көндүрүп, анан уже 13 жашка чыкканда ошо мынакей азыр ошо регулярно катнаш жасап жаткан убактысы 3 жыл болгон экен да. Ошондой эле окуяны кыздын энеси дагы билгенин, бирок жашырганын билдирген. Энеси билбей жүргөндө анан кармалып калат да. Мына азыр ошол окуяны айтып берди, мен аны айтпай эле коеюн, анан следствияда болуп атат азырчы. Анан кармалып калгандан кийин анан бул кыз күтүп тур да, эми мамам бир меры принимать этет депчи эми күтүп ошенткен экен да, энесинен үмүттөнүп, баягы кайнежелери келип, тигин туугандары келип ызычуу болуп ушинтишкен экен. Анан бул кыз күтүп тур да, эми мама меры принимать этет. Жок, 3 күндөн кийин элдешкен күйөөсү менен кайрачы. Анан 3 күндөн кийин бул кызын отургусуп, анан кызын айтканда, мага күйөө керек, мен үй бүлөм бузулбаш керек, эми болор иш болду. Ушул боюнча эле жабыл боюнча калсын. Биякта Доля, сенин дагы күнөөң бар.
сенин да тартибиң начар, аркы берки аны мага күйөө керек, менин турмушум бузулбасын деп өзүнүн кызына өзү ушинтип айткан экен. Мен ошондо энеммен түңүлгөм дейт. Мына бул кыз айтып отурат. Мен ошондо энеммен кечиккенмин дейт. Булар баары чогуу жашырып жүрүшкөн экен да, демекчи. Булар бири-биринин абийирин кайтарып жүрүшкөн экен да, только кыздыкын эмес да. Сиңдиси эжесинин абийирин кайтарып жүрүптүр, эжеси сиңдисинин абийирин кайтарып жүргөн экен, кайнэжелери кайтарып жүргөн экен, абийирлеринчи. Инисинин абийирлерин кайнэжелери келип ошол жана зордук тагыштын эжелери, бир тууган эжелери келип кызды аябай кылышкан экен. Каагылайм биздин жаштарыбыз силер күнөөлүү эмессиңер. Эч кандай уялбагыла, келгиле, арыз жазгыла, даттангыла, ачык айткыла, чыккыла. Любой эжелерге, любой нерсеге кайрылгыла, 111ге чалгыла, айткыла, үйүңөрдө эмне болуп аткан. Ошо өспүрүм кыздарга айрыкча кайрылам да, силер күнөөлүү эмессиңер. Силердин жашооңор таптаза. Ошо силерди кайтара албаган мына биз улуулар күнөөлүүбүз да. Коркпогула, кайрылгыла кыздар. Мындай болбош керек. Өспүрүмдүн апасы чет өлкөдө миграцияда жүргөнү, 15 жаштагы кызы менен кошо 2 жана 9 жаштагы кыздарын көөсүнө таштап кеткени айтылган. Учурда бул эки кыз тууралуу эч кандай маалымат жок. 22 апрелде Акыйкатчы институту кызматкерлери өспүрүм кыздын абалынан кабар алып келгенин билдирген. Анда өспүрүм сурак учурунда жогорудагы маалыматтарды тастыктаганы айтылган. Акыйкатчы институту укук коргоо органдарынын жетекчилерин кыздын укугун, коопсуздугун камсыз кылып, зарыл болгон чараларды көрүүгө чакырган. Ушул видеодон кийин айрым жарандар зордук зомбулук фактыларын айтып, Медиахабка кайрыла баштады. Мисалы, аты-жөнүм жашырын калсын деген бул көрөрманыбыз мындай дейт. Мен тааныган 10 жашар кызга бир киши ыплас аракеттерди жасап жүрүптүр. Апасы билип жашырып койгон. Кийин башкалар билип милицияга кайрылышкан, бирок ал киши сотко жетпей каза болуп калыптыр. Ал кыздын атына так калды, мектептерде окуту, тиги киши өлүп калды. Ошондо эч ким жооп бербейби? Дагы бир көрөрманыбыз төмөндөгүдөй билдирүү калтырган. Мына жакында эле бир окуя болду. Өгөй атасынын иниси 8-класста окуган кызды боюнда кылып төрөтүп коюп, бардык тарап класс жетекчисин кысымга алып жатып, жапжаш класс жетекчиси ойлонуп, сарсана болуп, кан басымы көтөрүлүп каза болуп калды. Буга ким күнөөлүү? Эгер сиз зордук зомбулукту билсеңиз, уксаңыз жашырбаңыз. Үнүңүздү журналисттер угат, мамлекет коргойт.